кандайсыздар? Unpacking кылабыз. Жан кошулган терминдерин сүйлөп коеюнчу. Мен дагы жана crash vibe деген сыяктуучу. Распаковка. Ушул товарлар келди. Азыр бул жерде көп товар, бул жактарда дагы бар. Акырындык менен сиздерге баарын көргөзөм. Бул товарлар 12-15 күн дегенде келди жалпы. Бир күндө эле заказ кылынган, башка магазиндерден заказ кылынган үчүн ушул 2-3 күн разница болду. Бардык товарды топтоп алдык. Ошондо жалпы складка түшкөн күндөн баштап 15 күн дегенде биздин колубузга тийди. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи товар. Сонун товарлар бар. Дайымкыдай эле товарлардын акчасын эсептеп убакыт кетирбейин деп мындай кылып бул жака эсептеп алгам. Анткени сайттан отслежка кылып карап турдум, кайсыл товарлардын келаткан экенин, кайсыл товарлар келатканын заранее билип эсептеп койдум. Анда эмесе баштайбыз. Сиздер жөн гана көрүп койбостон лайк, комментарий калтыра кетиңиздер. Атайын сиздер үчүн дайыма распаковка кылам. Анча чатаварларды распаковка кылбай эле ачып коем. Анан товарлар кандай келет, баалары кандай болот, качествосу кандай болот, канча күндө келет деп суроолор көп келген үчүн кээ бирлерде ушинтип распаковка кылып турам. Очки, ушундай сонун модный очки. Да. Мунун баасы 64 сом. Мына сайттагы баасы 64 сом. Элестетиңиздер, ушундай арзан баада. Булар бизде канча сом экенин билбейм, бирок 405 сомдон кем эмес болуш керек. Бул болгону 64 сомго келди. Ушундай тигр бычы леопардбы, ушундай трендовый модный очки 64 сом. Дальше өтөбүз. Дальше. Мен даже канцелярский нож алып распаковкага прям 100% готовность менен отурам. Ушундай самындардын рекламасын көрүп калдыңыздар болуш керек. Бул аябай пайдалуу лечебный самын. Мына ушундай черный болот. Бунун эң биринчи эле функция жакшы аткарганы бул чачты, шампунь да, как самын шампунь колдонсоңуздар болот. Чачты өстүрөт жана ошо лечебный кетет. Түшкөндөрүн түшкүзбөй коет жана башка дагы көп свойстволор бар экен. Муну мен биринчи жолу алып жатам. Ошо рекламага карап, андан сайтка кирсем ушундай сатылып жатыптыр. Өзүм лично колдоном. Мына бир упаковкада 2 штук болот экен. Жана ушундай салгычтары бар. Бул билбейм муну эмне кылат экенин пока. Бул самындын баасы 2 штугу биригип 194 сом. 194 сом болду. Өзүм колдоном. Пока түшүнгөн жокмун, мындай кылып салып коёу. Билбейм аны, анан түшүнө алам да. Сайтка кирип кайрада подробно көрүпчү. Ушундай 2 штук болот экен. Жыты неприятный эмес, вроде мындай ошо лечебный сыяктуу чөп бир нерсе жыттанат экен. Лично өзүбүз үй бүлөбүз менен колдонобуз. Кандай болсо сиздерге отзыв жазам. Анан жакшы ошол точно рекламада айткандай болсо уже көп количествода заказ кылып сата баштайм. Баасы 194 сом дедим, ошо 2 штука. Дальше сонун товарларды заказ кылгам. Чылдырып салбай, ана чейин көрүңүздөр. Ошол распаковканы көрүп, мисалы сиздер уже окуган болсоңуздар деле ошол товарларды коркпостон ушундай келет экен, ушундай баада болот экен деп заказ кыласыздар. Мына бул дагы өзүнчө эле сырты менен очки. Өзүңүздөр көргөндөй бул уже чехолу менен экен. Как положено мындай сүрткүчү менен и ичинде ушундай очки. Бул жанагыга кымбатыраак, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Упаковка бул харчыгыч менен ошо дайыма катуу ушундай салгычы бар экен, постоянно салып койгонго. Бул да өзүнчө эле кооз экен. Дорожный бул жактарга салып алсак. Ушундай очки. Шук. И вот так. Бул очки 246 сом. 246 сомдук очки. Бизде бул очкилер деле 500 миң, 1,5 чейин, мындай 200 сомго, 100 сомго, 50 сомго очки жок го бизде. Бир остатактарын сатышы мүмкүн, бирок ал остатакты алгыбыз деле келбейт да. Бар эле жарашат. 246 сомдук ушундай комплеги менен очки көрүндү. Дальше өзүңүздөр көргөндөй мен өзүм кийип көргөзүп атам. Размерлери туура келбейт. Кичекей же чоң болуп калбайт. Кадимкидей эле ошол магазин, базарда саткан очкилер. Дальше бул футболка. Мындай футболкалар бизде 1000 сом, 1,5 сом экен. Биз ошол бутиктен көрүп, анан бул жактан заказ кылганбыз. Мына ушундай футболка. Арты белый эле. Мына буларды көрүп атасыздар, 3D, как положено боолору чыгып турат. Булар болсо стразы. Ак цветинде футболканын баасы 241 сом. Мына көрүндү. Материалы жумшак, материалы эмне экенин билбейм. Бирок сонун экен. 241 сом. Элестетиңиздер, бул бизде 1,5 сом деп. 241 сомдук ушундай сонун футболка. Модный да. Буну биз Кыргызстандан издесеңиздер 1000 сомго алып коюш керексиздер. Андан ылдый никак. Мына көрүп атасыздар, 3-4 десем, бул сайттан арзан келди. Дальше өтсөк, анткени бул жакта товар көп. Шляпалар. Эки шляпа эле. Ушундай шляпа. Көрүпсүздөр, кандай сонун, аппак. Так, азыр эми жолдон келгенге көтөрүп калды, бул жактарын тоңдоп койсо болот. Бунусу ичине кирет. Же кесип алабыз азыр. 2 шляпа бар экен, баасын анаташып атам. 242 сомдук бир шляпанын баасы азыр. Дагы кийинкини көргөзөм. Кийинки товарларга өтөрөлү. Кийинки шляпада чыкканда ошол кайсынысы канча сом экен кайра тактай кетем. Бекем, сонун, ушундай красивый, башка отурушун көрдүңүздөр, сонун ушундай шляпа. Күнүмдүк кийсеңиздер болот же көлгө кийсеңиздер болот. Бул жерлери албетте уже түздөлөт. Дальше бактан аракет кылайын. Аябай көп товар келгенде үйгө распаковка кылбайчумун, анан бүгүнкү эми средний эле ошон үчүн
жалтырак эле болот деген ойдо распаковка кылып жаткан. Мына ушундай сонун кепка. Кепканын баасы 129 сом элестетиңиздер. Ушундай сонун кепка азыр Гуччиники. Азыр бул жагын чоңойтуп кичинекей экен, мен кичинекейирээк кылып алдым. 129 сомго келди ушундай кепка. Мына мен чачымды өткүзгөн жокмун. Дагы бир аз чоңойтуп ылдыйраак кылып башкача алып да кийсе болот. Мына ушундай болот кепка. Ушул кепка 129 сом. Бекем экен, бул жерде жылтыраган. Ушундай. Көрүндү, сайттагы сүрөтүн дагы сөзсүз түрдө чыгарып коем. Дальше шлёпка бар экен. Жайкы ушундай шлёпка. Шлёпканын баасы 180 сом экен. Аябай көп товар болуп деп калдым. Ушундай шлёпка, чоң размерин заказ кылгам, сатайын 180 сом. Ушундай. Сразу эле көрүнүп турат. Аябай бекем. Мындай калың, катуу да, прочный экенчи. Ушундай сүрөтү, жазуусу бар. Ушундай цветин заказ кылгам, атайын ар кандай цветтери бар болчу. 180 сомго келип болгону. Бизде булар 500-600 сом экен да. Атайын сравнивать этип көрүп анан заказ кылганбыз. Көрүндү. Ушундай мужской шлёпка. 180 сомдук. Дальше экинчи шляпа чыкты. Ай. Бул өзүмө болчу. Азыр мындай кийгизилет экен. Шляпа бул өзүмө болчу. Бул жактар албетте түздөлөт. Азыр эми целый Кытайдан келди да, Кыргызстанга, тем более Таласка. Түздөп кие алабыз. Көлгө кийсек болот, күнүмдүк эле сыртка чыкканда, күндү коргоо үчүн кийсек болот. Ушундай трендовый, модный шляпалар. Аябай ушул жаккан болчу мага. Бунун баасы 182 сом. Ушунусу 182 сом. Бизде 500-600 миң, 1,5 болуп кете берет, 182 сом. Бул болсо, бул 242 сом. Сөзсүз түрдө ар биринин баасын жазып, сайттагы сүрөтүн чыгарып коем, видеодон жакшы көрүнбөй калган болсо. 242 сом. Кандай сонун шляпалар, Могул аябай сонун экен. Калыңыраак экен, мындай стойкий турганга бекем экен да. 242 сомдук. Мен бул дизайн жактырып заказ кылгам, өзүм бул дагы жакты. Бул бир аз жумшагыраак экен. Бул мындай түп-түз турбай, ушул овальный сыяктуу болуп турат окшойт. Кечинде тегиздеп коебуз. Бул 182 сом. Дальше распаковка жазып жатабы, дальше дагы распаковка чыгарып же уже баардык товарды билип калдыңызбы, кызык болуп калдыбы, комментарийге жаза кетиңиздер. Мен атайын сиздер үчүн распаковка кылам. Эмне товар келет, кандай келет, кимден мен өзүм билип эле калдым уже бул тармакта. 2 жылдан бери иштейм, бул заказ кылып, баардыгын эле ошойдо билип калдым. Бул килотшымдар. Килотшым баарыңыздар эле кийген болуш керексиздер, ушундай лапша материал. Килотшымдар 1+1 акция болуп атты. Ошону заказ кылгам. 2 штук, мына 2 штугу биригип 260 сом экен. Элестетиңиздер, мындай килотшымдар бизде 1 штугу 500-600 сом турат. Качествосы сонун, лапша материал, түлөп кетпей, чоюлуп кетпей, эч нерсе болбойт го, жууп эле кие бергенгечи. Атайын ушундай цветин, анан черный цветин тандаганбыз. Черный бардыгы менен кете берет го. Азыр бул цветти эмнеге тандаганыбызды көргөзөм. Ушундай 2 килотшым 1+1 акциясы менен келди. Экөөсү биригип 260 сом. Сонун, качествосы өзүңүздөр көрүп жаткандай. Лапша материалдан билесиздер да. Денеге жагымдуу, эч бир түлөп кетпейт, өңүчүп кетпейт, кирип кетпейт, эч нерсе болбойт. Кийинки товарлар дагы керек. Дагы сонун товарлар бар жакта. Бул футболка, шортик. Бул дагы мужской футболка, шортик. Мына ушундай. Чоң размерин заказ кылганбыз. Бул жолдошум бар, билесиздер, жолдошум бой узун. Ушундай тең чоңдудан заказ кылабыз. Бул шортигим. И футболка. Экөөсү комплект. Мына ушундай футболкасы менен. Бул 533 сомдук. Футболка, шортик, комплект. Материалын билбейм, бирок аябай ошол лапшадан дагы бекем материал экен, мына билинип атат. Чоюлуп, антип түлөп кете тургандай эмес, бекем экен. Материалын түшүндүрө алдым, лапшадан дагы бекем материал экен. Бунун точно цвети да чыкпайт, түлөйт дагы, кирип же чоюлуп кетпейт. Өзүбүз лично колдонобуз жана обязательно отзыв таштап кетебиз. Кыргызстанда 500 сомго биз өткөн распаковкада да айткам, буну 500 сомго биз даже нормальный футболка таап албай койгонбуз. Бул жерден целый футболка и шортик комплектте, мисалы алдыма не кийем деп турбай, футболка, шортик биригип 533 сом. Ушундай сиздер дагы эч коркпостон заказ кылсаңыздар болот. Сонун качествода келет. Мынакей ылдый жагы ушундай ак болуп турат. Ичи мындай. Без ничего. Скромный, сонун. Футболочка, шортик. Бизде кийинки товарга өтсөк, бизде мисалы
Бизде арзан болсо эле жакшы эмес, начар деген түшүнүк калып калган. Анан ушу курска окуңуздар, арзан баада товар алганды үйрөнүңүздөр, арзан заказ кылыңыздар десе, көпчүлүк эле ой арзан болсо болбогон нерсе, же бир кийгенден чыкпайт, же бат эле сынып калат. Иши кылып мындай эч кандай серьезный талабайт да, ал жака не стоит деп түшүнөт. Жок, бул жерден сиздер как өзүңүздөр оптовикте эле көрсөңүздөр болот да. Сайттан түзмө түз ошол магазинден, түзмө түз ошол фабрикадан алып аткан болосуздар. Албетте бул түзмө түз алганыңыздар үчүн гана арзан болуп жатат. Болбосо ошол эле товарларды башка соодагерлер алат, анан бутигине, базарларга кымбат баада сатат. Өздөрүнүн проблем коюпчу. Базарлардагы стоимосттор ошон үчүн эле кымбат болуп калат. Алар бир башка бир жактан жасалып келбейт, башка жактан тигилип келбейт, ошол Кытайдан эле келет. Оптовиктер ошол оптовиктер өздөрүнүн пайдасын проблем кошуп эле кымбат кылып сатканда, биз жакшы деген ойдо алып беребиз. Антип акчаңыздарды кетирип отурбастан, өзүңүздөр эле эгер дагы деле үйрөнө элек болсоңуздар, окуй элек болсоңуздар, окуп бир жолу окуп алсаңыздар, дайыма заказ кыла бересиздер. Мисалы, могул самындар 2 штугу биригип 194 сом болуп атпайбы? Буну эч ким ушунда почти 100 сомдон айданып калат экен да. Эч ким буну 100 сомдон сатып аткан жок да. Үстүнө акча кошуп сатып атат. Бул очки 64 сомго келип атат. Буну 64 сомго эч ким сатпайт. Даже мен сатсам деле буну 300 сом, 400 сом, 500 сомго сатам да. Кыргызстандагыдан бир аз арзаныраак кылып коем, бирок каалагандай сумманы кошом. Мисалы, могул килот шымдарды деле экөөсү биригип 260 сомго келип атат. Ошондо ар бири 130 сомдон айданып атпайбы? Мен деле 300-350 сатам. Көрүп атасыздарбы? Даже мен кошуп жатам, көрүп атасыздар, Эгерде сиздер окуп, сиздер товар заказ кылсаңыздар деле, сиздер деле сайттагы баада бербейсиздер да. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн пайдаңыздарды кошуп сатасыздар. Базардагылар эмне үчүн кымбат экенин ушундай эле түшүнүп алсаңыздар болот. Алар деле ушундай арзан стоимостто алышат, болгон өздөрүнүн проблема коюп кымбат кылат. Антип ортомчулардан, соодагерлерден алып зачем өзүңүздөр үйрөнүп отурган мүмкүнчүлүк бар. Окуп, үйрөнүп ушундай баада алыңыздар. Биз бул сайттарды билгенден бери жыгап эле калдык. Жылына бир сыйра кийинсек, бул сайттар менен 5 сыйра кийинебиз. Деги эч кандай жалко болбойт. Анткени ошол магазинден 5-10 миң сомго кетире турган нерсени 10 миң сомго кийине турган болсок, бир сыйрада, допустим, бул сайттардан биз 10 миң сомго 3-4 сыйра кийинип алабыз дегендей. Кийинки товар, бул абайка, ырыктасам сүрөттөрдөн көрүп таанып калгам да. Азыр ушул абайкалар тренд болуп атат го, модный болуп ушундай абайкаларды кийип жатышат. Ар кандай наряддардын үстүнө. Мына ушундай абайка, ушундай цветте. Не материал эле, ушундай свободный кетет. Бул кол жактарына ушундай летучий мыш деп коечу эле. Ошол сыяктуу узундугу ушундай. Бул сайттагы сүрөтүн да чыгарып коем. Сом экен. Болгону 207 сом. Ооба, 207 сом. Жок, товардын качествосу узун болуп жазылып турганда мен бир караганда эле таппай калып атам. 207 сомдук абайка. Бир жер караганда күлкүнүчтүү, бизде 207 сомго абайка таба алабызбы? Жок, албетте. Биздеги абайкалар 800 миң, 1,5 миң сомго сатылып жатат. Андан арзаны эч жерде жок. Биз бардыгын анализ жүргүзгөнбүз. Андан кийин гана заказ кылып өтсөк, буюрса кышкы товарлар калды. Дагы товарларым келет, дагы распаковка кылам. Товарлардын баасы ушунчалык арзан болгон үчүн эч жалеть этпей эле, кымбат дегендей деп ойлонбой отуруп эле, каалаган учурда кирип эле сайтка кирип, ошо эмне керек болсо заказ кылып кое беребиз. Жана товарлар ушинтип арт-артынан келе берет да. 10 күн, 15 күн, 16, 20 ушундай күндө келе берет. Бул Кытайдан. Башка жактардан мындан дагы эртерээк келет. Эң эле кеч келген Кытайдан. Мына ушундай, бул билбейм, шлёпка деп айтылабы же босоножка деп айтылабы. Азыркы быйылкы тренд, көргөн болуш керексиздер. Бул бутиктерде, интернет-магазиндерде 1,5 миң сомго сатылып жатат. Андан ылдый көргөн жокмун. Балким 1200 болушу мүмкүн, бирок мен көбүнчө эле 1,5 миңге көрдүм. Ушуну көрүп калган болуш керексиздер, сайттагы сүрөтүн чыгарып коем, жана магазиндердеги дагы сүрөтүн чыгарып коем. Точь-в-точь ошол. Бул ушундай платформа сыяктуу кетет экен. Мына жерлери жылтырат. Аябай сонун качественный окшойт, мына бекиткен го, калмаганда эле надолго кие тургандай. Бул 441 сом. Элестетиңиздер. 441 сом. Бизде ошондо буга 2 эсе 3 эсе кошуп сатып атат да. Эгерде 1200 сом болгондо деле, 1,5 миң сом болгондо деле. Буну биз сайттан болгону 441 сомго заказ кылып ала алдык. Көрүп атасыздар, разницасын. Жок дегенде 1 эсе арзан болот, кээ бир товарлар 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе арзан болот. Ушу бизде соодагерлер заказ кылышы, анан рынокко карап, байкап өтө турган товарларды кымбат эле баада коюп коюшу керек. Ушул азыр аябай сатылып жаткан кези, албетте эч коркпостон эле алар 2-3 эсе кошуп сатып жатышат. Алар деле ушул Кытайдан алышат. Билесиздер, мурда Харгос беле, ушундай Харго эле же. Ошодон товар ташып кетишпеди эле. Ошол сыяктуу эле азыркы соодагерлер деле ошол Дордойдон алат, калганы Кытайдан келет. Биринчи Кытайдан Дордойго келет, анан Дордойдон алышат. Кайра эле аягы барып Кытай. Анча-мынча эле жана кийимдер өзүбүздүн производство болбосо, калганын баары эле билесиздер, 80-90% Кытайдан келет. 441 сомдук шлёпка же эмне деп айтышты билбейм. Дальше антыркы товар. Бул антыркы товардагы азыркы тренд. Блогерлер мен дегенде чагырып жүрөт. Бул сумканы сумканы бат-бат алмаштырып турам, билесиздер, бул сумканы өзүмө заказ кылгам. Ушу бат-бат сумка алып турам. Почему бы нет, да, ушундай арзан эле болот. Азыр продуктовый магазинге кирсек, сразу эле 2-3 миң, 5 миңге кетип калат. Прям чувствуется да, кымбат экеничи. Бул сайтка 1000 сом менен кирсеңиз, анан толук товар алып, дагы чөнтөгүңүзгө сдача алып калат да. Дагы алып калууга таң калып каласыз. Мына ушундай сумка. Көрүп турат болуш керексиздер, сиздер деле ушуларды блогерлерди көрүп турасыздар, стористтерин.
коробканын ичинде пакеттин ичинде дагы ушундай тадам көргөн болуш керексиздер. Бул сумканы мен аябай күткөм. Сумканын баасы 375 сомго келди ушул тренд сонун сумка. Бул мындай ремешогу да бар, узун кылып да болот мына жерлерине. Бул магазиндерде 2000, бул бутиктерде, магазиндерде 2000, 2500, 3000, эң арзан деген жерлерде 1,5 миңден сатылып жатат. Билесиздер, ар бир бутик, ар бир интернет магазин арзандай баа коюшат. Бул болсо мага 375 сомго келди. 375 сомго заказ кылдым. Ичине для формы ушундай салынган экен. Ичи ушундай бир бөлүк. Бул жака чоң экен. Телефон, дагы косметика, дагы зарядка, дагы эмне ушулардын баарын салып алсак, бул жака мындай эч коркунучу жок эле, спокойно эле батат экен. Мындай болуп капчылар. Эми огундай дагы көтөрсөк болот. Вот так. Бул мода эмес тренди ушундай, же колго мындай эле, же бул ремешок менен узун кылып эле, естественно мындай кылып ылдыйраак кылып. Мына ушундай. Мына мындай кылып да салып койдум. Бул жерден дагы узарат экен. Если дагы узартам десеңиздер, мына ушундай сумка болот. Силерге жактыбы? Эми ушундай тренд сумка көтөрөм. Ближайший 2-3 айынан дагы жагы чыкса дагы заказ кылам. Анткени буну биз бутиктен алсак 1,5-2 миң сомго алмакпыз. Сайттан ал 1,5-2 миң сомго 5 сумка заказ кылып алса болот да. Түрүлөп тагынычы 1,5 миңге алып алып 1-2 жыл тагынбастан. Бул сайттан 5-6 сумка ала аласыздар андай бага. Сумкалар даже 100 сомдон башталат, 80 сомдон сумкалар бар. Сумканын выбору аябай көп да бул сайттачы. Даже ушундай. Аябай бекем экен ол. Буга чейинки колдонгон сумкам да ошондой бекем болчу. Аны кыштан бери колдонуп жүрөм го. Бул дагы мына калың экен, и бекем экен да. Үлбүрөп эртең үзүлүп кала тургандай эмес. Надолго колдонсо болот. Ушу менен анпакинг, распаковкабыз бүттү. Орусча, кыргызча, англисча түрүнө жаккан болсо, дагы кандай товарларды заказ кылып көргөзөйүн, эмне кылайын, ой пикирлериңиз болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Курска окусамбы, окубасамбы деп ойлонуп жүргөндөр болсо, мына бааларын көрүп атасыздар. Сумка 5 эсе арзан келип атат, башка товарлар 2 эсе, 3 эсе арзан келип атат. Эч ойлонбостон окусаңыздар болот. Лично өзүм үйрөтөм. Баардыгы кыпкыргызча үйрөтүлөт. Оңой жана чөнөкөй. Бир жолу эле окуп үйрөнүп алып, дайыма ушундай арзан баада заказ кыла аласыздар. Жайбы, кышкы баардык товар бар жана албетте баардыгы арзан. Бунун баардыгына ушул жердеги көргөзгөн канча товар болсо, ушул товардын баарына биригип биз 2005 сом төлөдүк. 2005. Ушунун баардыгы за доставку. Көрүп атасыздар канча көп